Аваз Алиев көп жылдан бери асыл тукум койлорду багып, аларды көбөйтүүнүн аракетин кылып келет. Чарбакер мындай койлорду багууда эң алгач тоютка маани берип, аларга өзгөчө кам көрөт. Багууда ошо рацион деп коет. Ошо кукуруза, жем, анан чөптү көк жыйнаш керек. Мал менен бериш керек. Малга биринчи жай керек. Жай жакшы болуш керек, жылуу болуш керек. Нарынды болсо билесиңер, ат башында суу аябай. 5-6 ай кыш болот. Ошо тоютун жакшы берип, анан жакшы кочкорлорду кошуп, анан төлөй алганга аракет жасайбыз. Айырмасы ошондо, мындай жөнөкөй кой козу мисалы 7-8 сом турат базарда. Бир ургачы козу ошо 27-30 сом турат да. Салмагы бар да, салмагы да бар, анан сүттүү да болот. Анан тукумду да жакшы берет да, төлдү жакшы берет. Мисалы биз 40 кой туудурабыз. 40 кой туудурсак 30га жакын эгиз туйт да. 75% эгиз туйт да. Ат башы районунун Ачак Айыңды айылынын тургуну Аваз Алиев койлордун таза тукумун алыш үчүн Ысык көлдөн чүйдөн кочкорлорду алып келип, койлорго кошуп турат. Асыл тукум койлордун атайын нормасы бар жана ал талапка жооп бериш керек дейт. Анан ушул кочкорду, ушул мына азыркы турган кочкорду ошо Жетөгөз районунан Ичке Булуң айылынан Тилек абадан алганбыз. Бул Олбур. Ошолордун өздөрү койгон кличкасы. Былтыр ошол барганда ушул кочкорду алып келип ушу айлапага дагы биткеден болсо да өзүбүздүн койлорду оңдогончо битке кызыккандарга кичине анча-мынча жардамыбыз тийсин деп аракет кылып атабыз ошо. Бул арашан породасы жооп бериш үчүн экстерьер деп коет. Параметрлер дал келиш керек да. Булактары 20дан кемебеш керек. Куйруктары ачык чоң болуш керек, бойлору чоң болуш керек. Баштары чоң болуш керек. Шерсть кылдуу болуш керек да. Ушундай деп талап коюшканда, анан чынын айтканда биздин койлор мисалы короодо 20-30 кой болсо, ошонун 5-10 эле жооп бериши мүмкүн да, чынын айтканда. Анан баарынын арасында атаганга болбойт да. 30 000 сомдон жана 200 000 сомго чейин турган бул койлор фермерлерге жакшы киреше гана алып келбестен, жайыт маселесин чечүүдө дагы чоң ролду ойнойт. Маселен, асыл тукум койлорду бакканда койлордун саны азайып, сапатына көңүл бурулмак деп жайыт комитети эсептейт. Ачак Айыңды айылы Ат башы районунун негизинен эле мал кендиктүү жер болуп ылайыкталат. Анан шарттуу малдын башына жайыт тарып барат жыл сайын. Ушу ички жайыттарда ушул чөптүн өсүшү деле начарлап, азыр жылдан жылга ошентип баратат. Анан жерди салдырбаса болбойт. Эми жерде бизде ушул мисалы Алиев Аваз ошол иш менен аракет кылып жүрөт. Асыл тукум малдарды көбөйтүү максатында. Ошолордон урук алып, кайра ошол көбөйтүп дегендей, анан жакшы иш кылып атышат. Ушундай балдарга көмөк көргөзүп, колдоо кылыш керек. Жардам бериш керек. Анан багы санынан сапатына өтүш керек. Аваз Алиевдин айтымында асыл тукум койлорду багуу нарын жергесинде ылайыктуу келет. Жайыт маселесинде гана эмес, тоют даярдоодо дагы айырмачылык болуп, фермерлер утушта болоорун айтат. Мисалы 100 кой бир 2 ай, 3 ай, күздө 1-1,5 ай жеген жерде 50 кой менен мисалы 2 ай, 2,5 ай жеп коет да. Үйдөн деле тоют берсеңиз расход болосуз да. Мисалы 40 кой бакчакты, жөнөкөй 40 кой бакчакты мындан 20 бакса туура болот да. Себеп дегенде биз башыбыздан өттү. Төлүнөн дагы баардык жагын утат да. Фермер утат да ошо. Ат башы районунун Ачак Айыңды айылында жайыттын тартыштыгы чоң көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Жайытты эс алдыруудан тышкары, бул көйгөйдү чечүүнүн альтернативалык жолу асыл тукумдуу малды көбөйтүү экенин каарманыбыз Аваз Алиев белгилейт.